Assalamu alaikum, автоэлектриктер, урматтуу коллегалар. Бул видеодо мен бардык автоэлектрик менен алектенген өзүмдүн коллегаларымды, жаңы жаштарды автоэлектрикке окутканга чакырам. Туугандар, азыркы күндө автоэлектрик жетишсиз. Эмне себеп дегенде, ушул күчтүү автоэлектрик мастерлер балдарды окутусу келбейт. Анын бирден бир себеби бар. Мен де үйрөтсөм, бул мага конкурент болот, сен аны түшүрүп үйрөт. Туугандар, негизи биз дагы кимдир бирөөдөн үйрөнгөнбүз. Бирок негедир ошол бизге үйрөткөн адамдын ырыскысы токтоп калган жок. Айтайын дегеним, туугандар, ырыскы бир адам экинчи адамга байланыштуу эмес. Алла Таала биз эле эмес, океандагы тонналаган тамак жеген киттерге дагы курсагын тоюлуп атат. Ар бир адамдын ырыскысы Алладан. Ошол себептен, туугандар, биз ушундай жумуш кылайлы, автоэлектриктер күчтүү кадрлар өзүбүздөн чыгып, өзүбүздө машиналар чогулсун эмес, машиналар нолдон ойлоп табылып, жасалып баштасын. Биз дагы, туугандар, өзүбүздүн кесибибиз үстүндө иштейли. Жөн эле иштеп жүрө бербестен, окутуп, үйрөтүп, өзүбүз үйрөтө алганга акылыбыз жетпесе, өзүбүз окуп, билимибизди көтөрүп, жаңы муундарды, жаңы бир системаларды алып келели. Азыр 10 жылдан бери, 20 жылдан бери, 30-40 жылдан бери иштегендер бар. Электриктерде бир проблема бар. Бардыгы төш кагат. Мен кыйынмын дейт. Туугандар, ар бир эле уста негизи кыйын. Устачылык негизи кыйын. Иштеп атабы, демек кыйын. Бирок устачылыкта антип төш кагып жүрө бербей, бири-бирибизди колдоп, көтөрүп, бири-бирибизге барып, эки адам эгер бири-бирине келе турган болсо жумушу, бунун билбегенин бул билет, бунун билбегенин бул билет. Ошо экөө бири-биринен билбегенин үйрөнсө, алар өсөт. Курнамызды жыйнаштырып, бири-бирибизге келип, опыт алып, алмашуулайлы, өсөйлү, өнүгөйлү, көтөрүлөйлү, жаштарды үйрөтөйлү. Азыркы күндө жаштар чет жактарга чыгып, 10 күнүнө 100 миң акчаларды берип окуп атышат. Ошол нерсени эмне үчүн биз өзүбүздү окутсак болбойт? Калибровканы Россияга, Дубайга жөнөтүп кылдырып атышат. Эмне үчүн биз калибровканы өзүбүз жасасак болбойт? Чип тюнингти аябай күчтүү прошивкаларды бизде кыла албай, чет жактарга кылдырып келип атат. Эмне үчүн ошолорду өзүбүздө кылсак болбойт? Себеби биздин балдарыбыздын өзүнүн ичинде ынтымак жок болуп атат. Автоэлектрик урматтуу коллегалар, келгиле, биригейли, ынтымакта, ортодо машвара кылып, жакшы нерселерди ойлоп табып, канткенде жаштар жакшы үйрөнөт, канткенде өсүү болот, канткенде жаңы нерселерди ойлоп табабыз. Ошонун үстүндө иштейли. Бир эл, бир адам эл болбойт, туугандар. Өзүмчүл болбойлу. Биз дагы кимдир бирөө Алла Таала себепчи кылып үйрөндүк. Эми үйрөнгөн нерсебизди өзүбүздүкү кылып албайлы. Бул кесек көп жылдан бери бар, бунун биз кеткенден кийин деле бар болот. Ошол себептен, туугандар, көбүрөөк согуп иштеп калайлы. Кыргызстандын тарыхына, жаштарыбыздын келечегине өтө чоң салым кошо алабыз. Ошондуктан, туугандар, ушул нерсеге олуттуу карайлы. Ар бир айылда электрик бар, ар бир шаарда электрик бар. Ошол электриктер эгер лицензиябыз болсо 10дон 20дан, лицензиябыз жок болсо жок дегенде 2ден 3дөн жетелеп үйрөтөйлү. Туугандар, чын сүйлөгөндү, адилеттүү иштегенди кошо үйрөтүп, жакшы кадрлар чыгарып аракет кылайлы. Жана өзүбүз дагы жылына жок дегенде бир жолу, бир жумага болсо дагы башка бир өзүбүздөн бир аз болсо дагы көбүрөөк иштеп койгон, жакшыраак жумушту иштеген адамдарга барып, опытыбызды алмашып, ал жака үйрөтүп, өзүбүз үйрөнүп келели. Кимде мүмкүнчүлүк болсо бизге келгиле. Кимдир бирөө биздин билбегенибизди билсе, биз дагы силерге барайлы. Бири-бирибиздин өнөрүбүздү үйрөнөйлү, билбегенибизди үйрөнүп, чогуу өсүп, өнүктүрүп, Кыргызстанды чогуу өнүктүрөбүз. Патриоттук сезимди жандырайлы, туугандар. Андыктан бардык автоунаа ремонт кылган мастерлерди чогуу иштегенге чакырам. Туугандар, келиңиздер. Мен өзүм Бишкек шаарындамын. Номеримди диктоп айтып кетем. Кааласаңар WhatsApp'тан жазсаңар болот. Чогуу кандай жумуштарды кылабыз, толук маалымат да беребиз.
0778 36 37 80 WhatsApp аркылуу кайрылсаңар болот. Туугандар, ушул видеону автоэлектрик менен алектенген ар бир менин коллегама жөнөтмөңүздөр.